Мен Маматова Урматкан Султанбековна болом. Мен ушул Мурат мектебинде башталгыч класс мугалимимин. Урматкан Маматова, Роза Отунбаева демилгеси эл аралык коомдук фонду менен кызматташып ийгилик жараткан. Ал 2020-жылы аталган фондго мүчө болуп кирген. 7 ай аралыгында өзү иштеген мектепке чакан машыгуу залын ачууга жетишкен. Фитнес-клуб чакан өзүм үйүм ачсамбы, же ушул швейный цех ачсамбы деген ойлор келди мага. Андан кейін ушу мектепте мен биз кышындасы спорт немебиз жок үчүн кабинеттерибиз, залыбыз жок. Бизде спорт шаймандар дагы жок да. Мен ушул спорт шаймандарын алдырып, ушу кичине чакан болсо дагы бир мини спорт кабинет ачсамбы деген ой келип, ушу мектептин администрациясы менен чогуу биргеликте сүйлөшүп, мен ушундай нерсеге ой келип атат мага, сиздер кандай дейсиздер, мага ушу кабинет ачып бере аласыздарбы, сиздер билесиздер, физрук агайсыздар деп жүрүп, ушуларды жаздырып, мына биздин тендерибиз декабрь айында башталды. Декабрь айында башталып, январь айында биздин тендерибиз өтүп, бизге келди кабар, сиздердин ошо тендерден 230 миңдик проектини утуп алдыңар депчи. Биз өттө биздин мектептеги мугалим жамааты, окуучуларга маалымат жетти, баары сүйүнүп жакшы кабыл алышты. Мына ушул фонддун Роза Отунбаеванын демилгеси менен биз ушунча нерселерди, ушул мектепти мини спорт классын ачканга үлгүрдүк. Урмат айымдын эмгек жамааты айрыкча дене тарбия сабагынын мугалими үчүн бул кубанычтуу жагдай. Анткени буга чейин мектепте мындай шарт жок болчу. Урмат эжеке бизге ушу мектепке машыгуу залына 375 миң сомдук спорт инвентарын тартып берди. Ушул эжекеге чоң рахмат. Ушунчалык мээнетти кылып, ушун жүгүрүп, мынакей жасап, сомдарды коюп алып келип берди. Азыр балдар ушунчалык бир сонун балдарда кызыгуу пайда болду да, дене тарбияга болгон кызыгуучу. Мына секирип атышат, мына гантелдери бар, теннис дегенди көргөн эмес, телевизордон көрүшчү эле. Мына ошо беговой дорожкада, мындай канаттарды булар телевизордон гана көрүшчү эле. Азыр бардык балдар 1-класстан 11-класска чейинки балдар ушунчалык кызыгуу менен, ушунча ыраазычылык менен ойноп атышат. Биз мурун мындай спорт залды вообще мындай теннис ойнобойт элек. Урмат эжекеге рахмат. Биз мурун башка мектептерге барып гана ойноп келчү элек да, топко барганча эле көрүп, сыртынан ичине кирип, кичине уруксат алып ойнойт элек. Азыр болсо өзүбүз келип, каалаган убакта ойной алабыз. Буга чейин ачык асман алдында спорттук оюндарды ойногон окуучулардын кубанычында да чек жок. Мурда спорт зал жогунда биз наркы мектептин ордуна ойнойт элек, жаңы мектептин ордуна. Жаңы мектеп түшкөндөн кийин биздин баягы спорт залыбыз жоголуп кетип, ошол ойной турган аянтча жоголуп кетип, тигил ойнолбой деле калды, сабактар өтүлбөй деле калды, дене тарбия сабагы. Аялзатын бардык жерде эле күчкө таандык болбогон арулук, назиктик менен байланыштырат. Бирок ар бир аялда күч жана өжөлүк бар. Алардын бири бүгүнкү биздин каарманыбыз Урматкан айым. Мен бул долбоорго иштеп, биздин ушу баардыгыбыз, мисалы үчүн орус-кыргыз болуп бөлүнөбүз да, өзбек болуп. Азыр биздин улуттарды неме боюнча, бирок биз улуттарды бөлбөстөн баарыбыз бир адамбыз, бирдей укукта болушубуз керек. Сен карысың, сен жашсың дебей, баарыбыз бирдей укукта тең болсок, биз ушу иштер, жакшы иштерди алдыга ашыра алабыз. Ойлогон ой максаттарыбызга жете алабыз да. Мен ушу долбоор менен иштешип, ушу биздин айылда аялдар көп нерселерге жетишти, ийгиликтерге жетишти. Аял бул ийгиликке акыл эстин күчү жана тажабаган өжөлүк менен жеткен. Айылдаштар үчүн ийгиликтүү жана лидер айым. Кыргызда бар эмеспи? Жакшы ат чыгыш кыйын, жакшы уул чыгыш деле кыйын, жакшы кыз чыгыш, элдин керегине жараган атактуу чыгыш кыйын дегендей, эл ичинде лидер айым чыгыш деле бир топ кыйын. Ал эми мен ушул Урмат жөнүндө айтып келсем, лидер болуш үчүн баягы өзүн убактысынан аянбаш керек, анан каражат жөнүндө ойлонбош керек, же каражатым кетти, же болбосо пайдасы жок экен деген ойдо болбош керек. Ошол лидерлик кылып эл үчүн чыкса, элдин көйгөйүн чечүүгө чыкса, ошол бардыгына ыраазы болуп аракеттер жасаш керек да. Мына айыл жеринде долбоор тартыш үчүн, кайсы бир элдин көйгөйүн чечиш үчүн кимдир бирөө көкүрөгүн тосуш керек да.
ошо кимдир бирөө көкүрөгүн тосуп баары кыйынчылык ал оңой эле болбойт. Бир топ кыйынчылыктар болот. Ошо кыйынчылыктарга чыдап, ошону чечип, ошого чыдап анан аткарыш керек. Эми ошондойлордун бири мен көп келин кыздар менен деле иштедим. Анан Урматкан жөнүндө айткым келет да. Бул ошол мен окутууларда бирге болдум, өзүнүн иш жүргүзүп атканын карап отурганда, бул келиндин ошондой сапаттары бар экен. Мындай өзүнүн убактысына карабай, кыйынчылыгына карабай, каражаттын бар жоктугуна карабай, көздөгөн максатына жана көздөгөн ишин аткарууга аракеттенген кыз экен. Мына ошонун натыйжасында мына кичинекей болсо да мектепке биздин айыл өкмөт, чоң айыл өкмөт. 21 айылы бар, 30 000 халкы бар, бир топ мектептери бар. Бардык мектепти деле бул спорттук инвентарь менен жабдыш кыйын, камсыздай албайбыз. Албетте, ар бир жасаган иштин артында упултудой күч, мээнет турат. Ага туруктуш бергенде гана анын жемишин көрөсүн деген ийгиликтүү айым фонд менен кызматташып, айылдагы муктаждыктарды жоюуга салым косом деген алдыда пландары бар. Мен бул проекти менен иштешкенде, мен башында кирип атканда ойлогом, эми биз жөн эле булар берген эле тапшырмаларын аткарып койсок болсо керек деп, бирок өтө кыйын экен. Өтө кыйынчылык болду. Түндө уктабай, түндө туруп жазып, алар берген тапшырманы аткарайын деп түнү менен уктабай жазып чыккан күнөрүм болот да. Ноутбуктар менен жазып келип, мектепте компьютерден же болсо алардын өзүнүн пошталарына жөнөтөм, жазып мага жөнөткүлө дегенде өтө кыйын болду. Мага көбүнчө ушу айылдагы аялдарды тартып, ар бирине маалымат жеткизип, мен аялдарга айтат элем да, миграцияга барбай деле алдыга койгон максатыбызды туура койсок, биз ошол максатка жеткенге аракет кылсак, биздин аракетибиз менен ушул иштер болот экен да. Мен ойлодум да, аракет кылып, ойлоп эле тим болбостон, биз ошого аракет жасашыбыз керек экен да. Мен ушундай нерсе кылам, мен ушул нерсени айылга алып келишим керек. Мен ушу айылга жок дегенде кичине болсо дагы салымым кошулуш керек, жардам тийсин деп ушундай жакшы оюм мен бар элем баштан элечи. Аны ошо оюмдун азыркы күндө бүгүн ишке ашырып атканына мен өтө кубанычтамын. Эгерде ушул долбоорлор дагы ушу мени чакырып, ушул биздин долбоор менен иштешесиң деп, мындан башка долбоорлор дагы чакырып неме кыла турган болсо, мен дагы деле иштешкенге даярмын. Мен ушу айылыма дагы мындан башка дагы көптөгөн чебер боюнча спорт, азыр биздин айылда спорт аянтчалары жок, биздин балдарыбыз башка айылдарга барып ойношот да. Мен ойлойм, ушу эгерде ушу долбоорлор дагы чыгып бизге катышканга бизди неме кылса, кошсо, мен катышып дагы ушу айылга жакшы нерсени алып келем деген үмүттөмүн. Ийгиликтүү адамдардын образын адам өзүнө өзү түзөт. Болгону каалоо жана талыкпаган эмгек керек.